канчалаган жаштарыбыз ушул толук кандуу билим алганга шарт жок. Студенттердин жатакана менен камсыз кылуу маселеси жогорку кеңештин депутаты Салтанат Аманова көтөрдү. Ал өз студенттеринин жатакана менен камсыздай албаган окуу жайлардын лицензиясын алуу керектигин билдирди. Эл өкүлү бул маселеге шаардагы батирлердин ижара акыларынын кымбаттыгы негизги себеп болуп жатканын, каражатты төлөө үчүн студенттер тынымсыз иштөөгө аргасыз болгонун белгилеген. Бир дагы жатакана мурун Советтер Союзу мезгилинде бир дагы студент жатаканасыз болчу эмес. Китепканасы менен, эс ала турган жайы менен, бардык нерсеси ашканалары менен жатаканалар болчу. Эч нерсе маселени ойлобостон балдар толук кандуу билим алат эле. Азырчы эртеден кечке ресторанда иштейт бала, башка жерлерде иштейт, чарчап келет, эске тутусу начар, квартиралар абдан кымбат. 40 миңден 50-60 миң кантип төлөйт? Байкуш биздин студенттерибиз. Ошондуктан атайын буйрукту чыгарып министрликтен бүтүндөй ар бир окуу жай келишимде окуйбу, бюджеттик негизде окуйбу, бардык студенти алы жетсе алсын, алы жетпесе албасын студентти. Жатакана менен камсыз кылууну милдеттендирсеңиздер. Лицензиясын болбосо атазат этиңиздер, кайтарып алыңыздар андай университеттердин. Ош шаарында болжол менен 7 жогорку окуу жай бар. Алардын ичинен алдыңкы окуу жайлардын бири Ош мамлекеттик университетинде 50 миңге жакын студент билим алат. Университетке караштуу жалпы 9 жатакана иштейт. Бул жатаканаларда башка областтардан жана өлкөлөрдөн келген студенттер да жашашат. Жатаканага биринчи кезекте алыскы райондордон келген жана социалдык жактан муктаж студенттер кабыл алынат. Ош мамлекеттик университетинде жалпы 9 жатакана бар. Жатаканаларга ар бир окуу жылында студенттер ким жатакана алууну кааласа, мына ошол студенттер жайгашат. Ошол эле мезгилде жатакана менен камсыз болгон студенттердин арасына чет өлкөлүк студенттер дагы жатакана менен камсыз болушат. Ошондой эле бизге ушул ар бир семестрде академиялык мобилдүүлүк боюнча башка мамлекеттен, башка окуу жайлардан келген студенттер үчүн дагы биз атайын бекер ушул орундарды бөлүп койгонбуз. Ал орундарга 50 орун, ар бир семестрге 50 орун бөлүнөт. Алар мына ушул башка окуу жайдан келген студенттер 6 ай бою окуп, анан ушул жатаканада жашап кетишет. Мындан тышкары студенттердин саны көп болгон окуу жайлардын бири Ош технологиялык университети. Бул окуу жайда 400 орунга ылайыкталган жатакана учурда 420га жакын студент жашап жатат. Башка окуу жайларга салыштырмалуу бул жерде студенттер үчүн бардык шарттар каралган. Университет жетекчилигинин айтымында студенттердин санынын көптүгүнө байланыштуу жатаканага болгон муктаждык чындап эле жогору. Башка университеттердин окуу жайларынын жатаканасында эмес, квартирный типтеги жатакана болуп эсептелинет. 480 орунду. Азыркы учурда ушул толугу менен ушул жерде студенттер жашап жатышат. Анын 400-ü студенттер, өзүбүздүн жарандар, Кыргызстан жарандары, ошону менен кошо Кытай жарандары, чет өлкөлүк жарандар дагы ушул жерде аралаш жашайт. Бир жатакана бизге жетишсиз азыркы учурда. Мурдагы кезде, мындан бир 5-10 жыл мурда чындыгында ошол жатакана жетиштүү болгон. Азыркы учурда муктаждык бар. Биз бунун боюнча министрликке, өкмөткө кайрылганбыз. Азыр бизге 600 орунду же 800 орунду талап кылып атабыз. Эгерде жер бөлүнүп бере турган болсо, инвесторлордун жардамы менен дагы бир жатакана курганга биз даярбыз. Ал эми студенттердин айтымында айрым жогорку окуу жайлардын жатаканаларында шарттар жетишсиз. Ошол эле учурда шаардагы батирлердин ижара акыларынын кымбаттыгы ата-энелер үчүн да чоң түйшүк жаратууда. Көпчүлүк ата-энелер мындай чыгымдарды көтөрө албай жатканын айтышууда. Жатакананы жакшы шарттары болуп бизге условия түзүп берсе, ошол жакшы болмок негизиненчи. Бирок азыркы учурда квартира дагы кымбаттап атат да. Анан арканда үй бүлөлөр бар, көп балалуулар, көп студент окуткан ата-энелерге ошол ыңгайлуу болмок да. Жылына 22 миң беребиз. Чейин башка Ошку, ОГП жатаканаларга караганда Оштун жатаканасында мындай кандай десем шарттар өтө жакшы. Ар бир комнатада уборный, душ, ашканасы бар. Мындай таза. Университеттер өз жалпы эле студенттерге шарттарын түзүп, жатаканалардын условияларын жакшы кылып берсе, эгер студенттерге ушунчалык жакса, акчасынан дагы бөлөк жактан да жакшы болмок. Бирок көп эле азыр данный момент квартираларды тандайт. Эмне дегенде квартирада эркин жашайсың, жатаканага окшоп, өз убактысында келип, өз убактысында кетип, анан кийин жоголот деп кийимдерден коркпойбу? Жок, жатакананын дагы немеси жакшы. Условиясы жакшы.
ыңгайлуу баардыгына эле кемчиликтер деле жок. Кыргызстанда 70-тен ашык жогорку окуу жай бар. Алардын ичинен 33-ü мамлекеттик деген макамага ээ болсо, калган жеке менчик. Бардык окуу жай тең жатакана менен толук камсыздоого мүмкүнчүлүгү жок. Бирок бул көбөлүү маселе болуп жатканын айтышат. Бегимай Мактазарова, Маруф Шакиров, Ош ТВ.